Кыргызстандын мурдагы муфтийи Чубак Ажы Жалиловдун сөөгү ооруканадан чыгарылып, ага Бишкекте жаназа окулду. Бул тууралуу өлкөнүн муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев билдирди. Анын айтымында маркумга Бишкектеги улуттук госпиталдын короосунда эле жаназа окулган. Кыргызстандын эли мусулман журтчулугу оор жоготууга учурады. Чубак Ажы Жалилов түнкүсүн ден соолугу кескин начарлап ооруканага түшүп, өзүнө келе албай каза болду. Азыр маркумдун жаназасын окуп, узаттык сөөгүн жерге берүү үчүн кичи мекенине алып кетишти. Ал жакта да жаназа окулат, деди муфтий. Мурдагы муфтий 11-июлга оогон түнү оор абалда Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилген. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калууга жетишкен эмес. Жакындарынын маалыматына караганда, бейтапага чейин өпкөсүнөн кагынып үйүндө дарыланып жаткан Чубак Ажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Базар Коргон районунун Мундус айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 1996 жылы Кыргызстандын Ислам университетин бүтүргөн. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде араб тилинен сабак берген. 2000-2006 жылдары Сауд Арабиядагы эл аралык Аль-Кур университетинде жогорку билим алган. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaç arka kaç. Yuvarla topla. Allahu Akbar. Hayda valice hayda bacını. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nereden işini atma. Allahu Akbar. Allahu Akbar.